Данияр Мырза Бишкекте узак убакыттан бери жашайт. 1 жыл мурун Nissan Leaf маркасындагы электр унаасын сатып алган. Бирок аны узак убакыт колдонбостон кайра эле сатып башкасын алды. Данияр Мырза электр энергиясы менен кубаттандыруучу машиналар чындыгында үнөмдүү келерин белгилейт. Маселен, унаасынын батарейкасын кубаттандыруу үчүн жарыкка 1 айга 250 сом төлөгөн. На самом деле это простая обычная розетка. Негизи бул күнүмдүк эле колдонуп жүргөн 220 вольттук электр жабдыгы. Зарядтачу аппаратты уюлдук телефондорду зарядтагандай эле туташтырабыз. Таң аткыча турсаат болот. Мында мүмкүнчүлүктөр чектелүү болот. Бир жакка кетип баратып жолдо каласың. Орто жолдо калышың мүмкүн. Бензин менен жүргөн машинадан айырмасы жолдо кетип баратып майың жок өчүп калсаң, жолдогу май куюучу жайдан толтуруп алып жолуңду улайсың. Электр менен жүргөндө андай кыла албайсың. Калган жериңде калдың. Анткени токтоп зарядтап алчу жайлар жок. Быть. Вот. Вообще, с какими лично я трудностями, да? Бир убакта калаанын көчөлөрүндө чаккан машиналар пайда болуп, ал буйртмаларды жеткирүү кызматы үчүн пайдаланып жаткан. Аларда электр энергиясы менен зарядталып жүргөнгө ылайыкташкан. Борбордун ичинде жүргөнү менен аларды пайдалануу натыйжалуу болгон эмес. Ну, во-первых, они легкие. Биринчиден жеңил, экинчиден дөңгөлөктөрү кышка ылайыкташкан эмес. Тайгалакта дөңгөлөгүнө чынжыр байлай албайсың. Борбордук бөлүктөгүсүн айтпай эле коелу. Чет жакалардагы конуштардагы жолдордун абалы начар болгондуктан тетиктерине зыянын тийгизет. Мындан улам биз үчүн ыңгайсыз. Обычное электричество. Электр унааларынын кемчиликтери муну менен бүтүп калбайт. Жакшы жүргөнүнө карабай 4 жылдан кийин $4000 жаңы батарейка сатып алууга туура келет. Мындан тышкары Бишкектин көчөлөрү, жолдору транспорттун бардык түрүнө ылайыкташкан эмес. Андыктан электр машинелери менен жүрүүнүн эч кандай мааниси жок. Адистер электр энергиясынан кубат алуучу унааларды алып келүүдөн мурун өкмөт жүрүү үчүн шарттарды түзүүгө көңүл бурушу керек дешет. Бүгүнкү күндө ошо электромобилге өтүш деп бұл жакшы идея. Өтсө анча-мынча балким инсандар өтөр, бирок мындай массово жалпы ушул чечим менен экологиялык маселе чечилет деп айта албайбыз. Каттуу кызматтын маалыматында учурда өлкө аймагында 24 электр энергиясы менен жүрө турган унаа каттоодон өткөн. Алардын 19-у Бишкек шаарында болсо, Ошто 3-ө, Чүй облусуна 2 туура келет. Көйгөй шарттын жоктугунда 24 электр машинесине корогон электр энергиясы билинбейт. Бирок массалык түрдө алардын саны көбөйсө, жарыкка болгон муктаждык ошончолук артат. Ансыз да ички керектөөгө электр энергиясы тартыш болуп жаткан чакта жоготуулардын көрсөткүчү да жогорулайт. Жабдуулардын эскилигин эске алганда жарык берүүлөрдө көйгөйлөр жаралат дешет эксперттер. Унааларды жанакындай заряд кыла турган ушундай бир станциялар керек. Андай инфраструктурабыз жок. Андан тышкары карап турсаңар, мына мисалы оңдоочу жанакы станцияларда унааларды ушундай электроунааларды оңдой турган станциялар жок бизде. Анан тетиктери болсо ушундай унааларга аябай кымбат. Электр машинелеринин эффективдүүлүгү үнөмдүү, экологиянын булганышына таасирин тийгизбегендигинде. Белгилей кетсек, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырган. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.